Климаттык шарты катаал. Нарын облусу бул кышта 116 000 тонна кара алтын керек дейт. Анын 90 000 тоннасын карапайым калкка, калганы бюджеттик мекемелерге сартылат. Каракечи көмүр бассейнинде отун өндүрүү иштери эрте башталгандыктан, учурда бюджеттик мекемелерге көмүрдүн 50%-дан ашыгы тартылып бүттү. Бүгүнкү күндө облустун бардык райондорунда иш кызуу жүрүп, 1-октябрга чейин толук тартылып бүткөрүлмөкчү. Ал эми Ат башы жана Актала райондоруна турук көмүр бассейнинен 5 000 тонна көмүр тартылары мерчемделген. Былтыркы жылга салыштырмалуу биз эртерээк баштаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Азыр Каракечи ишканасы Кыргыз көмүрдүн токтобостон ушу ачылган көмүрдү жүктөп берип атат да. Биз ошонун алкагында токтотпой тартып алуу иштерин жүргүзүп атабыз. Азыр эле андан тышкары билесиздер, Ат башы алыс болгондо байланыштуу турук кенине көбүрөөк байланыштуу болот. Бул Актала, анан Ат башы. Бул азыр дагы биздин турук кени кечөөдөн баштап жүктөө иштерин жүргүздү. Бүгүн 300 тонна, кечөө 400 тоннадай жүктөп беришкен. Ал жактан да биз 5 000 тоннадай көмүрдү тартып келип, бюджеттик мекемелерге беребиз. Өзгөчө Ат башы районуна берилет. 4 000 тоннанын тегерегинде. 1000 тоннанын тегерегинде бул Актала районуна берилет да. Ал эми Нарын шаарына жалпы 17 078 тонна көмүр керектелсе, анын 9 000 тоннасы жергиликтүү элге, калганы социалдык объектилерге тиешелүү. Кала боюнча жалпы 16 көмүр кампасы уюштурулгандыгын да белгилейли. Нарын шаарында муниципалдык 5 көмүр кампа уюшулган. Андан тышкары жеке тармактар, жеке тараптардагы уюшулуп, жалпы 16 көмүр кампа уюшулган. Бүгүнкү күнгө элге 210 тонна келип түшкөн, ал сатылып бүттү. Буюрса бу сентябрдын 10-15-теринен баштап көмүр кампаларга элге көбүрөөк көмүр келип түшө баштайт. Анан мен учурдан пайдаланып айткым келет, элдерге эртерээк көмүр отунун камсыздап алса деген ойду айткым келип атат да. Азыркы тапта Нарын жылуулук берүү ишканасында ремонт иштери кызуу жүрүп, көмүр тартуу иштери тынымсыз уланууда. Учурда аталган ишкананын кампасында 4 000 тоннага жакын отун бар. Ал эми быйыл аталган ишкана дагы 350 абонентти кошуп, 1-октябрда иш толук кандуу бүткөрүлөрү болжолдонууда. Көмүр отун камдоо боюнча 2 лот менен тендер өткөн. Биринчиси 4 000 тонна, экинчиси 4700 тоннага. Биринчи лоттогу көмүрүбүз 3942 тонна келип түштү. Почти полностью биринчи лот аткарылды. Кудай берсе, экинчи лоттогу тендер да башталат. От жагуу мезгилине 1-октябрда ремонт иштери бүтүлөт. Ошондо экотехинспекция менен кыдырып, теплотрасса испытание кылып, акт түзүп, анан Кудай берсе, кышка аман эсен кирип кетебиз. Аталган ишканада жалпы 26 откана болсо, анын 14-ü көмүр, калганы электр энергиясы менен жылытылат. Жазгулу Собалиева, Жолдошбек Курманбеков, өлкөдө эми Нарын шаары.